Саламатсыздарбы, Кыргыз туусу YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздер менен мен Алим Сейитова Эльвира болмокчумун. Жана бүгүн бизде конокто Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын алдындагы түзүлгөн Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобунун солисткасы Айгүл Алыкулова болмокчу. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы. Айгүл, колуңузда кол ойноп, кубулжуган үнүңүз менен көптөгөн күйөрмандардын жүрөгүндө түнөк алып келесиз. Анан ошол көптөгөн күйөрмандарга кызык болуп жатса керек, кайсы жердин кызы болосуз? Мен Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Суу Самыр өрөөнүндө бала чагым ошол жакта өттү. Андан кийин 16, 18, 19 жашка чыкканча ушу Кара Балта шаарында чоңоюп өстүм. 19 жаштан кейін шу Борбор калабызга келип, Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство жана маданият университетине тапшыргам. Бала кезден менимче 4-класстан баштап шу комуз ийримине барып жүрдүм. Андан кийин 16 жашымда 9-классты бүткөндөн кийин орусча айтканда колледжге апам болбой койду. Музыка боюнча, музыка багытында чыгармачылык чөйрөгө аралашыш үчүн сөзсүз түрдө эле көп суммадагы акча же болбосо ушундай бир тааныш керек делет деген сыяктуу шааниде мени колдогон жок. Жок кызым деп өзүм окута ала турган окууга окутайын, эми ал кезде Кара Балтадабыз, анан ал жылдарда ушундай бир бул жактын окуу жайларын, мисалы Калый Молдобосонов атындагы консерваторияны, ошо Бибисара Бейшеналиева атындагы ошол эле искусство университетин контрагы көп, аябагындай ушундай бир чоң бир бийиктикти элестетчүбүз да. Анан кийин ошону менен Кара Балтадагы техника экономикалык колледжде окудум 3 жыл бою. Экономист болуп, бухгалтер болуп, ошол кесиптин эсимин учурда. Анан кийин ошол учурда деле комуздун коштосунда чыгармаларды аткарып, ара чоро иш-чаралар болгондо катышып, ыр жаза коюп ушинтип жүрчүмүн. Анан кийин болбой эле баягы окууну бүткөндөн кийин чыгармачылык, музыка кое берген жок. Анан кийин ошол университетке тапшырып, ошол жакта окуп, анан ошол жактан башталды. Ошол ырчылык талантыңыз ошондо кимден өттү сизге? Чыгармачылыкка менимче эки тараптан эле болсо керек. Анткени эмнеге дегенде өзүмдүн атам деп калганым. Мен баккан атам 3 жашымдан чоңойткон, апам 2 турмуш көрүп. Өзүмдүн атам казак, улутундагы, апам болсо кыргыз, Суу Самырлык. Чүйдүн кызы, баккан атам ошол эле Суу Самырдан Кожомкул айылынан болот, Суу Самыр өрөөнүндөгү. Экөөнү тең бирдей жакшы көрөм. Баккан атам деле ырдап, эч кандай мындай сулук жагынан, өнөр жагынан баккан атам дагы, өзүмдүн атам дагы дегеле мамам дагы учурунда баягы кош бойлуу кезинде домбураны мындай кармап алып кезинде ырдашып экен да. Анан ансыгандай бардык тарабынан өнөргө байлы кылып жарык дүйнөгө алып келишкен окшойт. Апаңыз каршы болсо дагы сиз өзүңүз каршы болгону. Эмнеге дегенде, өзү баягы энелик ниетинде менин каалоомду аткаргысы келип турганда дагы баягы шартка байланыштуу ошондой болсо керек деп ойлойм. Анткени учурда дайыма коштойт. Окууга тапшыргандан кийин эле студент кезден баштап эле болбой эле өзүңдүкүн берген жоксуң деп ата-эне болгондон кийин баары бир именеткен да, балага ийрилип макул болот экен бардык кылган нерсесине. Анан мен ошо 3-4 класс окуган кезде мен эске салсам ошо 2-классымда барып турмун комуз ийриминечи. Ошол кезде 200 сом болчу. 200 сом акча болчу айына комуз кружогуна барганга. Анан кийин апам болсо күнүнө 50 сом тапчу да. Күнүнө ашпозчу болуп столоваяда, орус тили менен айтканда столоваяда иштечи. Анан ошол жактан 50 сом күнүнө тапчу. Анан 4 күндүк иштеген эмгек акысын айына мага төлөп берчү. Анан комузум жок болчу ал учурда. Анан баягы кружокко барам.
кружокко барып кыздар менен балдар менен баарынын комустары болот да. Анан берсең деп ар бириники бирден чертип көргөнчө жаттап калчумун да. Баягы чыгармалардачы Жаштар маршы, чоң кербес, адак какты деген биздин керемет залкар күчүлөрдүн күйлөрү бар го. Ашыларды жаттап калчумун, анан үйгө келип шыпыргынын эмеси формасы комустукуна окшоп кетет го. Кармоо алып дайындап анан кийин эртеси күнү окууга барганда берсең бир чертип көрөйүн деп бирөөнүн комузун алып чертип көрсөм дал ошондой, болду деп текшерип алчумун. Агай келгенден кийин чертип берип койчумун да. Ошол нерселерди эстегенде дагы ошо апамдын мага болгон талантымды көрүп, баалап, ошого болгон ниетин, каалоосун көрүп туруп анан башка окууга тапшырып атканда дагы жок, мен окуйт элем, не кылсаң да окут деп айта алган эмесмин да. Демек башка окуу деп калдыңыз. Ошол кайсы окуу жайына? Бул апаңыздын суранган окуу жайыбы, башка окуу жайы? Ошол башта айтып өткөндөй эле Кара Балта техника экономикалык колледжинде. Демек экономистский жактан дагы кесип бухгалтер кесибим бар десең. Азыркы учурда ушул улуттук филармонияга кандай келип калдыңыздар? Бул жака келип калганым дагы аябагандай негизи эле деги эле жашоодо ойлорум, ушу жараткандын эң эрке пенделеринин бири болушум керек депчи. Неге дегенде мага атадан экини берген, энеден экини берген, деги эле бардык жагынан бай болуп келем да. Анан кийин ошол студент кезимде жакшы чыгармачылык жаатында жакшы окуп жүрдүм, гуманитардык сабактарды эске албаганда. Анан 4-курста окучумун 2019-жылы. Анан устаттарга дагы баймын да. Анан баягы 1-2 курсумда Нуржан Түмөнбаева эжени билесиздер да. Роза Аманова эженин шакирти, Маржан Дон солисти, азыркы тапта Манас театрында да дастанчылык боюнча. Ошо Нуржан эжем окуткан. Андан кийин ошо 3-курстан баштап Кундуз Таштаналиева эжекем устатым, 2-чи устатым ошо Кундуз Таштаналиева болду. Таластан чыккан, өзүңүздөр билгендей эле Муктоончу, Балама, Сакта деген керемет чыгармалардын автор. Ошол эжем 4-курста окуп жүргөндө барып, Алымкул Өсөнбаев атындагы эл шайырлары тобунда ырчы кыздар керек болуптур, барып улуулардын астынан өтүп кой деди да мага. Жөн гана барып ырдап берип, өзүңдүн талантыңды көргөзүп кой. Сен аяка жумушка барган ырдап берсең эле кирип калбайсың. Жөн гана барып астыларынан, улуулардын астынан өтүп кой деп түшүнүптү да. Анан деп эле эртең таң атпай туруп, студентпиз да эми анан ак кофта, кара юбка кийип, комузун көтөрүп, спецке специальностьтен сабак бар го, ошого биз ушинтип барабыз да. Ошентип дайынданып келдим. Ал учурда 407 кабинетте астында 4-этажда болчубуз, азыр 5ке көчкөнбүз. Ошо жака барып кабинетке кирсем, эл шайырлары тобун эстебес топ 2 топтон отуруптур да, солисттерди угутушуптур. Мен кийинки күнү барып турмун, ага чейинки бир күндө дагы болуптур да. Орусча айтканда кастинг болуптур да. Ошондо эртеси күнү бардым, анан барып Бектемир Эгенчиев агайыбыздын ошо эме деген Күлгүн жаш деген чыгармасын аткардым. Колдорум калчылдайт, комузда өзүм бир жактан бир титирейм, үнүм өзүнчө бир титирейдиңиз. Анан кийин чачымды аябай тармал да. Студент кезде уктап каласың го, чачым моон байлап алган, бия моондай козумун өзүнчө эле. Анан кийин ошентип ырдап берип коюп анан кийин кеттим. Эртеси күнү эле сиз жумушка кирдиңиз десе мен учам го, өзүнчө эле ишенбейм да, таптакыр элечи. Эже деп эле ошо баарынан ушул жумушка ошо биздин эң чыгармачыл инсандардын эң кастарлуу жери го, мисалга. Анан кийин ушул жерге жумушка кирип калганыма көптөн көп себеп болгон ушу менин устатым. Анан кийин дагы баса белгилеп айта кетчү нерсе, биздин Самат Көчөрбаев, Кутманалы, Султанбеков деген бизди окуткан көптөгөн агай эжекейлерибиз бар. Ошолорго дагы терең ыраазычылык билдиргим келет. Учурдан пайдаланып, неге дегенде ошолор бизге жол көрсөтүп, ошол агай эжекейлерибиз бар үчүн биз ушул даражага жетип атабыз, ошол алган билим мененчи.
Ооба, биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Анда көрөрмандарыбызга бир ыр тартуулап берип койбойсузбу? Келиңиздер, анда эмесе биздин ошо касиеттүү кабинетибиз Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлары тобунун кабинетинде отурабыз. Замирбек Үсөнбаев атабыз, заманыбыздын залкары, атабыздын калемине таандык Өзүң бил деген чыгарма бар, ошону кабыл алып коюңуздар. Oylosam aysızda biçimden oyumda le жүргөн kişimsen süykümün ay göldöy çüröktөy süyümdü men kantip bilgizem süyümdü men kantip bilgizem Yaştıktın ay kanday uçuru Jalında vay güyem oturu Denizde ay taşkan suyunun Deg ukmuş ay tura kızağa Deg ukmuş ay tura kızağa Özgöçüm ay suyum jaljalım Özümdü men sagan arnadım Öçpöstön ay jansın mahabat Özüm bilay emi kalganım Özüm bilay emi kalganım Öçpöstön jansın mahabat Özüm bilay emi kalganım Özüm bilay emi arjağım Özüm bilay emi kalganım Баракелде, үнүңүзгө береке. Рахмат. Жана ошондой эле комуздан башка аспаптарда да ойнойсуздарбы? Ооба, неге дегенде биз ошол айтып өткөн эле университетте окуп жүргөн маалда бизге сонун керемет агайлар сабак берип калды. Кутман деген агайыбыз Султанбеков бизге ооз комуз аспабын үйрөттү. Эдил Үсөнбеков деген агайыбыз бар болчу, Махабат Көбөгөнова деген эжекебиз бар болчу. Азыркы тапта ошол ооз комуз, темир ооз комуз, чопочор, сыбызгы аспаптарын ойнойм, улуттук аспаптарды. Демек бүгүн ала келбепсиз да. Та ооз комуз чектирмей экенбиз. Анда ушул ырчылыктан да тышкары эмне менен алектенесиз, эмнеге кызыгасыз? Ыр жазууга кызыгам көп эле. Анан кийин бош убактым болуп калган учурда көбүнчө жалгыз сейилдеген жагат. Жалгыз сейилдеген? Негедир ошо көп эле байкадым, ошо чыгармачыл инсандардын көбүнчөсү ушу жалгыз сейилдеген жагат экен. Андай илхом келет деп коет го. Менимче ошондой болсо керек. Өзү менен өзү болуп, чыгармалары менен өзү менен болупчу. Ошол ыр жазам деп калдыңыз. Жазылып бүткөн ырларыңыз барбы? Качан угабыз дегендей? Негизинен ооба, буюрса акырындан келатат. Анан кийин жакынкы убактарда буюрса негизи чыккан ырларым дагы бар. Жалынба, апама деген өзүм калемиме таандык сөз обон өзүм жазган чыгармалар. Алар буюрса чыккан. Анан кийин Жакшыларым аттуу чыгармам буюрса клип менен жакында жарык көрөт буюрса. Демек клип да чыгат турбайбы? Жакшыларым аттуу ырдын башаты немеден башталган. Мен бир жака аябай шашыткам да. Анан кийин маршрутка күтүп турам, маршруткалар көбүнчөсү токтоп калган, 9-дан өтүп калган. Биз ал учурда Дордой тарапта жашачу элек. Анан кийин маршрутка күтүп турсам, билим берүү бир окуу жайынын, мектептин эмеси экен, маршруту экен, бала жеткирген.
Каяка барасың, кел отуруп ал, мен жеткирип коем, 1-2 эле балам калды деп отургузуп алды да. Болсо ал мени тааныбайт, мен аны тааныбайм да. Отургузуп алып анан 2 баланы жеткирип анан мен Жеңгиз Мырзакулов деген музыкант, аранжировщик байке бар, өзүңүздөр билгендей. Анан ошол жака Көкжарга бармакмын. Ошол жака чейин апарып жеткирип, каяктын кызы болосуң деп уруктук мамам берип, сурап, сүйлөшүп, ал акыбал сурап, анан жеткирип кетип калганда, мындай. Мынча төлөп бер же болбосо азыркы заманда андай адамдар аябагандай аз да. Анан ошондой нерселерге негедир мен көп кабылам да. Анан ошондон улам көп нерселердин аркасынан анан соц тармактарда дагы дайыма жакшыларым деп айтам, анткени ар бир эле пенденин, ар бир эле адамдын жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт го. Анысыңарындай жаман жагы жакшы жагынан азыраак деп ойлойм да. Баарын жакшы жагы көбүрөөк болгон биз пенде болгондой пендечилик кылып жаман жагын көбүрөөк көрөбүз да. А жакшы жагын, мисалы жакшылык кылсаң унутулуп калат да, элементардуу нерсе да. А жамандык кылсаң аркаңан ээрчип жүрөт да. Ошон үчүн көбүбүз эле, баарыбыз эле мындай жакшы жагын байкабайбыз, жаман жагын көрөбүз да. Анан ошон үчүн жакшыларым деп ырдын болгонда элге айткым келген нерсе ошол. Ошону менен чыкканда анан клипти буюрса жакынкы учурда көрөсүздөр. Аны өзүм дагы кымдай чыдамсыздык менен күтүп атам десем. Ыраазычылык мааниде дагы бул ошол кишиге ыраазы болуп, анан жакшы адамдар да бар деген мааниде чыгарган турбайсызбы? Айтып атпаймынбы, мен менен болгон ал эле нерсе эмес депчи, саналуу эле нерсе эмес депчи. Ал бир гана мисал болду да. Андай адамдар толтура көп да. Мага эле кезиккени да. Демек ошол жакшыларым, буюрса апама деген ырларыңыз бар экен. Жеке концерт качан берейин деп жатасыз? Ошол жерин жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Менимче азырынча жеке концерт берүү жөнүндө мындай изги тилегимде, оюмда, максатымда бар, бирок азыркы тапта планда жок. Неге дегенде, азыр дагы эмгектенишим керек. Жогоруда айтып өткөндөй эле 19-жылы кирдим, 5 жыл болду бул жакта иштатканыма. Буюрса балким 5 жылдан кийин же ага жетпей эле десең, чыгармачылык өрбүмө, өсүүмө, жолума, анан кийин өзүмдүн табитиме, көз карашыма, анан кийин даяр болушума көз каранды го, ал нерсенин баары менимче. Толук кандуу мол тапта чыгармаларым, өзүм көксөгөн мындай репертуарда өзүм көксөгөн сценарий менен концертти өзүмдүн куржунуман көрүп аткан болсом, анда берем деп, анда ал убакта толук айта алам, азыр айта албайм. Маегибиздин аягында дагы бир сураныч сизден, бир жагымдуу ыр. Келиңиздер анда эмесе. Заманыбыздын залкары болуп турган Сардарбек Жумалиев атабыздын оонуна жазылган, Чүйдүн кулуну Турар Кожомбердиев атабыздын сөзүнө жазылган Кыздын ыры деген чыгарма бар. Жалпы кыргыз элиндин апаларына, эжекелерибизге, эне статусуна ээ болгон айымдарга. Kızım gelet de baya bahkem cürüt sağınıp. Alıstan kızım gelet de baya bahkem cürüt sağınıp. Düşsün apakem ayalda aleceleğim başımda. Al sıray düşsün apakem ayalda aleceleğim başımda. Arday
жашаталайын. Ал пештеп бизди өстүргөн ай апалар жашаталайын. Апалар жашаталайын.